Компаниянын адистери үймөй кыдырып, жергиликтүү тургундарга турак жайды камсыздандыруу шарттары боюнча маалымат берет. Мындан улам акыркы 2 жылда айыл жеринде үйлөрдү камсыздандырууну каалаган жарандар көбөйдү. Страховали от несчастных случаев. Отцовский дом страховали, свой дом я страховал. Камсыздандыруу жакшы ишеним. Мен бул жерде өзүмдүн анан атамдын үйүн камсыздандыргам. 2018 жылдан бери жылына бир жолу эле барып, 1 жылдык төлөмдү төгүп келем. Мындан ары да улантууга даярмын. 2016 жылы 10 миңден ашык адам турак жайларын камсыздандырган болсо, 2019 жылы келишим түзгөн жарандардын саны 100 миңге жакындаган. Былтыр пандемиялык шартта камсыздандыруу солгундап, мүлктөрдү кепилдикке койгондор 70 миңдин тегерегинде болду. 2016 жылдан бери мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы республика боюнча миңдеген турак үйлөрдүн жана кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү камсыздандырган. Бүгүнкү күндөгү тарифке карап көрсөк, эгерде айыл жеринде болсо айына 600 сомдон, шаар жергесинде 1200 сомдон төлөөгө туура келет. Былтыр пандемия маалында өз турак үйлөрүн жана автоунааларын камсыздандыргандар аз болуп, бүгүнкү күндө дагы эл катары түшүндүрүү иштери жүрүп баштады. Учурда айыл жеринде 1 айлык төлөм 600 сом, шаарда 1200 сом. Эгерде күтүүсүз кырсык болсо, аймактарда 500 миң сомго чейин, ал эми шаарда 1 миллион сом камсыздандыруу төлөмү берилет. Мындан сырткары унааларды камсыздандырууда чыккан жылына, абалына жана тетиктердин жаңы эскилигине жараша сумма аныкталат. Камсыздандыруу ыктыярдуу жана милдеттүү негизде жүргүзүлөт. Ипотекага турак жай алган жарандар милдеттүү түрдө камсыздандырууга тийиш. Страхование – это такой хороший инструмент. Я как экономист понимаю, что он страхует от некоторых рисков. Вот как мне сегодня напомнили страховые случаи, в случае пожара или каких-либо стихийных бедствий я имею право на выплату, на получение страховой премии. Камсыздандыруу жолдору бир топ жеңилдеп, документтердин бардыгы электрондук негизде жүргүзүлүүдө. Кырсыктардын тобокелдигине туруштук берүүнү жогорулатуу долбоорунун алкагында өлкө боюнча бардык адистерге планшеттер берилип, дүйнөлүк банктын жардамы менен жарандардын арызын каттоо IT программасынын алкагында онлайн жүргүзүлүүдө. Эки тараптуу келишимдерде каражатты төлөө шарттары так көрсөтүлөт. Өзү күнөөлүү болсо гана төлөнбөй калат. Камсыздандырууга болсо жанагындай аварийный үйлөр алынбайт. Же болбосо ушул жерден көчкүлө деп жер көчкү келе жатат. Же болбосо сел болот бүгүн көчкүлө деген жарандык комиссиянын чечими чыгып калса, ошол үйлөрдү камсыздандырууга албайбыз. Калган баарын алып эле камсыздандырууга аракет кылып, жардам бергенге аракет кылып эле төлөп келе жатат да. Компания ишке киргенден бери камсыздандырылган турак үйлөрдүн арасынан төлөм алган жарандар 500дөн ашты. Анын көпчүлүгү өрт, жер титирөө жана көчкүнүн кесепетинен үйлөрү жараксыз абалда калгандар. Страховой агент заключает договора с населением и это, то есть, осуществляет доступность населению. Не надо никуда ездить, не надо никуда ходить. Он будет получать страховой полис там у этого человека. Кроме того, данная система, у нас новая система позволяет. Азыркы тапта Ош, Чүй жана Талас облустарында турак жайларын камсыздандырган жарандар көп. Мындан сырткары адамдар күтүүсүз кырсыктардан жана медициналык илдеттерден да өзүн өзү камсыздандырса болот. Анда чыгымдардын бардыгын камсыздандыруу компаниясы жоопкерчилик алат. Элиза Нурматова, Бексултан Курманбеков, Ала ТО 24.